Нарын областын бурун келип көргөн эмесмин. Кайсы бир жылдар эле өзүмдүн бир жеке үй бүлөлүк турмуш боюнча маселелер боюнча өтүп баратып эле караңгыда өткөнбүз. Негизи мындай келип көрүп таанышып көргөн эмесмин. Нарын келери менен мага жакты. Биринчиден абасы таза экен, жаратылышы соонун кооз экен, суусу даамдуу экен. Ошол жагдан жакты. Анан 30-сунда жарлык чыккандан кийин эле 10-уна чейин биз эс алдык. Өлкө боюнча кызматкерлер баары эс алышты. Ошол учурда сот департамент тарабынан жана жергиликтүү органдар тарабынан биздин тура турган, жашай турган жерлерибизди, турак жайларыбызды дайындап коюштур. 9 майда келери менен ушу турак жайларга жайгаштырып калдык. Келери менен турак жайыбыз жакты, 3 комнат батир үйү, 2-этажда. Бардык шарттары менен бар. Суусу, бардык свети дегенде бардык жактарынан көңүлгө жакты. Ротация боюнча бул сот тутумунда буга чейин мыйзамдарда каралган. Бирок мындай иш жүзүнө көп ашыра элек болчу. Мен эсимде жок экен, бирок кандайдыр бир жылдары мүмкүн 1-ден 2-ден 3-тен ротация болгон чыгар мүмкүн. Бирок мындай жалпы ротация болгон эмес. Ушул ротациянын негизи эмне үчүн чыкты деп ойлойм. Мен оюмча акыркы жылдары мамлекеттик кызматтарда иштеген, сот тутумунда эле эмес, башка мамлекеттик органдарда иштегендер өз турган жеринде, чоңойгон жеринде, өскөн жеринде ошо кызматта иштеп келе жатышат да. Бир четинен эми ал жерде иштегендери үй бүлөсүнө жакын, тууган тушкана жакын, бул жагы деп ойлосо болот. Бирок эми иш тарабынан алып келгенде кандайдыр кызыкчылыктар болуп кетиши мүмкүн. Ал тарабынан туура эмес деп ойлойм. Азыркы ротациянын негизги максаты, менин оюмча, элдин ишенимин арттыруу, элдин сот тутумуна болгон кандайдыр көз караштарын өзгөртүү деп ойлойм. Менин оюмча, азыркы учурда ротация болгон судьяларга турак жайлардын баары тең берилди, бардык шарттары бар. Эми азыркы учурда бизге жүктөлгөн ишти мыйзам талаасында иштеп, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жана көз карашын өзгөртүүгө аракет кылуу.